Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кечээ ушундай комментаторлорум жазгандай ошол киберпанк же болбосо баягы кинодогудай нерсе болуп кетти. Кинодо эле ушундай болчу эле. Негизи пейджерлер ушу кинодо фантастикалык боевиктерде жарылчу эле да, пейджерлер, телефондор жана башкалар. Негизи биздин жаштар пейджер деген эмне экенин билбейт окшойт. Бул деген кичинекей баягы монохром дисплей менен, аябай кичинекей кыска дисплей менен ушундай бир нерсе, аспап. Ал аспап менен баягы СМС сыяктуу эле маалыматты жөнөтүп турушат. Мурун деген биз телефонго чалып операторго айтчубуз. Момундай номердогу пейджерге мындай сөздү жиберип койгулачы деп ушинтип баарлашчубуз. Азыркы пейджерлер болсо баягы көп учурунда ага жаза турган текст мындай кол менен терилет. Анан азыркы пейджерлер технологияны колдонот да, ошол эле аларда ошол эле имей бар, аларда ошол эле баягы телефондор колдонгон жыштыктарды колдонушу мүмкүн. Технология мурункудай эмес да, мурунку технология чын эле баягы башкача болчу. Азыркы пейджерлер уюлдук телефондун өзү эле да. Негизи ошол пейджерлерди коопсуз деп эсептеп Хизбалла мүчөлөрү жана Ливанда жашап жаткан Иран өкүлдөрү дейт. Ошол пейджерлерди жакында эле алмаштырышкан дейт. 1-2 айдын ичинде булар деген баягы согуш Израиль менен көрүнүп калганда чети ошол мындай интенсификация болуп кичине мындай көбүрөөк от чыга баштаганда алар деген алмаштырышыптыр. Чоң партияны алып келип туруп баягы өзүнүн мурунку телефондорун, башка аспаптарын алмаштырып ошол жаңы пейджерлерди алып туруп, ал пейджер аркылуу гана баарлашып турчу экен деп айтып атышат. Анан ошол бир малда бир убакыттын ичинде кечээ ошол 2000ден ашык пейджер жарылды дейт. Кээ бир маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө такталып жаткан 3000 дейт, кээ бир маалыматтар боюнча 5000ге чейин пейджер жарылды дейт. Пейджер аны кармап турган колуна кармашкан, кээ бирлери шымына салышканбай, кээ бирлери баягы көчүк жагына мына кыпчытып коюшкан, аякта клипса бар да, кыпчыткан. Анан ошол жарылуу болуп кеткенде пейджерлердин баягы вектору, жарылуу вектору ичинен болуптур да. Арткы тамынан карай ушундай жарым метрдей катууундай ургандай толкун болду да. Ошол нерсе 2-3 грамм тротилдин эквивалентине барабар дейт кээ бирлери айтат 5-6 граммдын тротилдин эквивалентине барабар деп. Эми С4 болсо албетте баягы С4ге 2 грамм жетмек да. Ал эми эгерде башка бирөөлөр айтат, бул балким баягы хакерлер атайын батарейкалардын жардырдыбы, бул батарейкаларды мисалы үчүн ысытуучу атайын программалар бар. Программалык мындай атайын мындай система батарейканы ысытып туруп жардырышы ыктымал дейт. Ошондой болушу мүмкүн дейт. Бирок интернетте, видеодо аябай көп маалыматтар. Мурун Samsung'тар бир кездерде көп жарылчу эле. iPhone'дордун батареялары жарылат, албетте баягы ар кандай литиондук батареялар жарылганда алар кичине убакыт берет да, алар жарылып атканда күйүп жарылат да, мындай көбүнчө тешкенде. Эгерде тешпей жарылса, анда бир катууна жарылуу болот. Бирок ушунчалык катуу мындай жаракатка алып келбейт да. Айтуусу боюнча бүгүн ошол Ливандын ооруканалары толуу. Аякта ошол баягы пейджерлер жарылып кеткен адамдар жатат. Алардын баягы кан тамырларына жаракат кетиптир. Чоң кан тамырларына баягы көчүк тарапта болуп аткан ошол жерге жарылуу болгондон кийин аябай көп кан жоготуулар болду. Ливан өкмөтүнүн мүчөлөрү да бар дейт арасында. Анын арасында дагы Ливандагы Ирандын элчилигинин элчиси дейт бар дейт да. Анын арасында дагы аябай көп ушундай расмий адамдар бар дейт. Мурун Ливан өкмөтү айтчу эле, биз эч качан ушул Хизбалла менен аралашпайбыз. Хизбалла бул өзгөчө күч, биз аларга ээлигибиз жок, биз аларга катышыбыз жок дегенден кийин, бирок барыбир азыр ошол Ливан өкмөтү расмий түрдө колуңардагы пейджерлерди, телефондорду колдонбогула, таштагыла, жарылышы ыктымал деген расмий мындай белги, маалымат таратып жатышат. Чакырык. Бул деген негизи ошол Ливан өкмөтүнө дагы Хизбалла менен аралашып кеткенин билдирет. Андан сырткары ошо Израиль болсо эң биринчи баары ойлогондор бул Израиль. Анткени жакында эле Нетаньяхуну түшүрүүгө аябай катуу Израилде мындай митингдер болгон, баягы чыр чатак тополоң чаң. Нетаньяху ошол Галан деген коргоо министрлигинин министрин жумуштан алып салууну чечкен. Анткени негизи Нетаньяхунун позициясы бул террористтер менен баягы Израилдин туткундарын бошотпойбуз, террористтер менен сүйлөшпөйбүз деп Хамаска каршы чыгып аткан. Галан болсо жок,
биз алар менен тынчтык жол менен тыйышыбыз керек. Биз деген эмесе бүт туткундарды, израилдик туткундарды Хамас өлтүрөт деп ушундай катуу аябай тирешүү болуп кеткен. Анан Нетаньяху ушул Хезбаллага да согуш ачмак, бирок баягы Голанага каршы чыгып аткандыктан аны Голанды алмаштырууга ушундай кечээ күнү так ошол жерлер жарылып аткан убакта Нетаньяху аны жумуштан алуу, кандайдыр бир иш чараларын көрүп жаткан болчу деп айтып атат. Эми болсо негизи бул деген атайын операция деп айтылып атат дагы башка серепчилер менен. Рауслендер деген серепчи жана башкалар айтып атышат, бул ким билет, балким бул жоону адаштыруу операциясы болгону мүмкүн. Анткени бул Израилга согушту ачууга шашпай эле, анткени Ирандын баягы ой пикири боюнча Израиль өзү эле ичинен жанчылып атат, өзүнө жарандык согушка жакындап. Анан балким бунун баары спектакль да, атайын баягы Нетаньяху Голан менен ушундай тирешүү болуп атканы балким спектакль, анткени Израиль азыркы жарылуудан жоопкерчиликтен баш тартты, биз эмеспиз дейт. Расмий түрдө Нетаньяху биринчи жарылуу болуп кеткенде бирдемке жаза ийген дейт, ошол эле замат өчүрүп салды дейт Twitterден, X деген соц тармактан. Ошондой эле баягы башка Израилдин расмий өкмөттүн кеңешчиси комментарий беришти, аны жумуштан тез алып салышты. Анан бул адам биздин баягы өкмөттүн мүчөсү эмес деп жарыялашты. Ушундай нерселер болуп жатат. Анан негизи Израиль бул нерседен баш тартып атат да. Бирок баягы эгерде байкасак, батареялар жарылуунун билебиз да, бул кандайдыр атайын операция болгону окшойт. Анткени батареялар өзүлөрү жарылса, демек ага ушунчалык катуу вирус жасашты. Ал вирус деген бир убакыттын ичинде батарейкалар ушунчалык ысы тийет жана ошол ушундай жардырууга алып келет. Бирок баары бир күмөн санап атышат, элдердин баары азыр баягы расмий маалымат чыга элек, жүргөн версиялардын баары тастыктала элек, атайын расследование, иш чаралар боло элек. Ошон үчүн азыр бирдемке дегенге жаңылыш өтө жеңил да. Бирок мындай, эгерде техноблогерлердин, серепчилердин, эксперттердин сөздөрүн уксак, бул баары бир баягы 2000, 3000, 5000 пейджерди партияны негизи булар баары бир мина кылган окшойт да, взрывчатка кошкон, жардыргыч зат кошкон окшойт. Анткени ушинтип жарылуу, жөнөкөй батарея ушинтип жарылбайт да, алардын айтуусу боюнча. Анын сырткары ушул нерсе Тайванда жасалат, пейджерлер азыркы күнү дүйнө жүзү боюнча Кытайдан жана Тайвандан гана чыгат, анан Кытайдан деле көп чыкпайт. Биринчиден Тайвань бул Израилдин өнөктөшү, экинчиден бул деген көбү баягы брендтери Motorola деп эсептелинет. Motorolanын ээси дагы ушул Израилдин жарандары да, негиздеген ушул компаниянын башчылары, негиздөөчүлөрү. Анан ошондуктан муну дагы атайын операция, балким баягы заводдон бир партияны Хезбалла сатып алганда, ал партияга балким ушул жарылдыргыч затты Моссад кошкон дейт, же Шинбет, же Сайрет Маткаль, кайсынысы бир кызматы кошкон дейт, бир версия. Анан ушул азыркы учурда баягы Хезбалла катуу күчөтүп атканда, аттууларды Израилдин түндүк жагы толугу менен талкаланды, үйлөр талкаланды. Анан ушуну согуш ачардын астында балким алар ушуну кылышты дейт да. Дагы бир версия боюнча бул деген атайын провокация дейт, өзүлөрү өзүн жардырышты деп атышат баягы. Дагы бир версиясы, өзүлөрү атайын ликвидация коюшкан пейджерлерге, баягы душмандын колуна түшсө жардырганга, анан ошонун системасы туура эмес иштеп кетти. Балким хакерлер, Израилдин хакерлери аларды сындырып иштетишти деп жатышат. Теориялар өтө көп да, бирок сабак чыгарсак болот. Негизи ар бир электрондук аспап бул деген бүгүнкү күнү ошол электрондук аспапты чыгарган өлкөнүн колунда. Бүт маалымат, эгерде ошол электрондук аспапка кандайдыр бир мындай ошол аны чыгарган өлкө атайын модификация кылса, мина коебу же болбосо батарейкасын ысытканга мүмкүнчүлүк түзөбү, атайын программалык мындай кандайдыр код коебу. Биз баарыбыз ушул аспаптарды колдонуп жүргөндөр барымтадабыз да. Эгерде ошол аспапты алар мисалы үчүн курал катары колдонсо, ал толугу ыктымал экен, ал толук мүмкүн экен. Ушундай сабакты бизге бул жаңылык берет да. Мындай сак болуш керек өтө литий иондук батареяларга, литий темир фосфат же болбосо графен батареялары менен алмаштырыш керек тез. Жардыргыч заттарга атайын жаңы процедуралар башталат, көрөсүздөр. Ар бир мындай ак үйгө киресизби, кайка киресиз, силердин баягы самолетко киресизби, аспаптарыңарды кошумча дагы текшере башташат да. Эми ушундай иш чаралар кылына баштайт окшойт дүйнө жүзү боюнча. Анда бизнес план жасайын десеңиздер, үйрөнөйүн десеңиздер,
видеонун сүрөттөмөсүндө код бар, аны менен өтүңүздөр, аякта кийинирээк маалымат болот. Жаздырайын десеңиздер да ошол телефондорго чалсаңыздар болот, жазсаңыздар болот, буйрук берип жаздырсаңар болот. Анан бизнес план жазуу, иш жасоо, ишкерчилик кылуу бул заман абдан ушуга жакшы да. Ушул убакытта азыр ушуларды кырыш керек, эмгектениш керек. Эмки видеолордон көрүшкөнчө оюңарды комментарийге жазгыла.